Саламаттарбы, урматтуу аппараттык жыйын катышуучулары. Бүгүнкү эле күн тартуу менен баштай берсек. Серпи кесепетинен Боз Тери айылында ички чарбалык каналдан суу ашып, 15 турак үйлүн жана Боргөтө айылында бир орто мектептин, бир балдар бакчасынын жертөлөсүнө сел суулар кирип, Мына бизде эң эле орчундуу болгон, биз Чүйдөн баштасак, Чүй областы боюнча кандай болуп атат маалыматтар, жумуштар? Чүй облустук башкармалыгы жергиликтүү бийлик жана ички иштер министрлигинин менен чогуу иштер аткарылып жатат. Азыр республикалык маанидеги жолдордо бул Бишкек-Ош, Бишкек-Манас аэропорт, Бишкек-Торгород жолунда 8 чоң баннер илинди. Ошондой эле жума күнкү мечиттерде жума намазга ар бир райондон биздин өкүлдөр ушу жума намаздын астында да элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле Север Электро менен сүйлөшүүлөр жүрүп, өткөн айда квитанциялардын арткы бетине 23 000 абонентке артык сууга түшүү боюнча коопсуздук боюнча дүмүрчөктөр таратылган. Август айында болсо дагы 2 райондо таратылган жатат. Бардыгы 139 эскертме берилди. Андан бери подборный обходдор кылып атабыз. Бычканын жээги, көлмөлөрдүн жээги. Эми сиздердин жумушуңуздарды мен Чүйдүкүн көрүп атам. Кээ бир мен кече күнү дагы атайын кыдырып чыктым, кээ бир жерлерге. Ошол сиздердин жазылган нерсе эмеге ийгиликтүү, кээ бир жумушуңарды көрүп атам, но мен айткан сиздин орун басарлар, кызматкерлер жеринде барып, анча мынча убакыт болгондо чыгып, көлдөрдө кандай иш жүрүп атат, бир көзөмөлгө алгылачы. Августка чейин улантылат, ошондуктан бул гана изилдөө менен чектелбестен биз дагы байкоо улантабыз. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде коркунуч бар? Коркунуч жокпу мындайча айтканда? Эки көлдө коркунуч, ушул бири Тестөр Аларча дарыясынын бассейни, ал эми району, экинчи көлүбүз Аңгысай, Тоң районунун Аларча бассейнинин зонасында кандай лагерлер, эс алуучулар, жана объектилер жайгашкан болсо, алардын баардыгын Чүй областтык башкармалыгы тактап азыркы күндө иш пландарын иштеп чыгышты. Ал эми жанагындай сифондук ыкмаларды пайдаланууга азырынча кажаты жок деп эсептейбиз. Болгондо гана азыркы күндө ошол көлдүн акыбалын байкоктурууга чектелишибиз. Анда 5 күндө Ысык көл областында 8 адам, 5 күндө 8 адам чөгөт. Мына жетекчисинин абалы бул. Кайсыл жерде куткарчы окутулган билбейт, маалыматы жок. Банка ошол жерлерге барып бир түшүндүрүү иштери эч бир жакка жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бир күч сурап, мага бир кайрылуу жасаган жок. Урматтуу министр, бул биздин күчүбүз жетпей атат. Бизге кошумча монча кызматкер бериң түшүндүрүү иштерине. Ар бир пансионатка барып жок дегенде түшүндүрүү иштерин жүргүзөйлү. Же болбосо ушул куткаруучулар канчалык деңгээлде иш кетип атат, бир көзөмөлдөйлү деген мага бүгүнкү күнгө бир сунуш түшкөн жок. Областтын жетекчисине. Ушул кемчиликтердин баардыгын эске карагандагы бүгүнкү чейин кадрлык маселеси боюнча кандай чаралар көрүлгөнбү иши? Мүмкүн элемент. Анда мага бөлүп даярдап бергиле, Ысык көл областы боюнча бөлүп берген. Мен азыркы айтылган маселе боюнча көзөмөлгө алыңыз, ишти жүргүзүңүз. Чүй дарыясы боюнча ыкылчыбыз кандай бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат? Канча Кооптуу участокты дагы белгилеп алганбыз. Себеби 19 объекттин ичинде болгон 6 эле объект кирген. Сиз багы сиздер көргөн билесиз да, баягы ак тилекте оор машиналар өтө турган посттар, ал жер аябай кооптуу. Бүгүнкү күндө дренаж менен агып атат. Андагы биз даярбыз азырчы. акчысы чечилген, баардыгы чечилген. Приказ даярдагы чыгарылат.